Менин бүгүнкү күнүм атайын кийимди кийүү менен башталат. Мына менин шкафым бар. Анда мындай комбинезон илинип турат. Ал жука, сууктан сактай албайт. Бирок анын милдети башкада да. Ал кийимди булгануудан сактоого тийиш. Андан башка кийимде мындай жарыкты чагылдыруучу элементтер бар. Мага жылуу куртка да беришти. Ал дагы ушундай жарыкты чагылдыруучу элементтер менен жабдылган. Светоотражательными элементами. Баягы эле коргоочу чыптама. Милдеттүү түрдө каска жана көз айнек. Аларсыз объектилерде болууга мүмкүн эмес. Албетте ботинка да бар. Ал өтө бекем, тыгыз, анда металл каптоосу бар. Бул бутка кандайдыр бир оор нерсе түшүп кетүүсүнөн сактайт. Ошондой эле өтө жылуу да. Мунун баарын кийүү үчүн убакыт да талап кылынат. Анын үстүнө көнбөгөндүктөн улам ошентсе да баштайлы. Мына даяр болдум. Планеркага барсам болот. Кумтөр Кыргызстандын эң ири тоо кен ишканасы. Күн сайын кен ишканасында эле компаниянын жана подряддык уюмдардын 1,5 миңден ашуун кызматкерлери иштешет. Иш күнү түнү 2 мүнөттө жүрөт. Ар бири 12 сааттан. Анан да мына ушул миңдеген адам иштеген коллектив сааттай так иштеши үчүн ар бир нөөмөттүн башталышы алдында ар бир бөлмөдө пландоо жыйындар жүргүзүлөт. Мына биз пландоо жыйынына катышып жатабыз. Мындай пландоо жыйындары ар күнү эртең менен өтөт. Мындай эртең мененки нөөмөт алдыдагы иш күнүнө тапшырма алат. Саат эртең мененки 6. Адатта пландоо жыйыны. Анда тоо кен мастери өз кызматкерлерине тапшырмаларды бөлүштүрүүдөн башталат. На нижнем горизонте у нас работают 2 экскаватора. Төмөнкү горизонтто чуңкурда 2 экскаватор 28-чи жана 23-чү иштеп жатат. Анвар 40-чы. 1240. Бир маны жектип жүрөсүң. Сол жактан орун калтырасың. Мүмкүн катарынан кандайдыр бир башка экскаватор туруп калат. 25-чи талас. Демек, сиз бул жерде иштеп жатасыз. Дуалды тазалоо. На этих же планерках старший горный мастер разбирает нарушения техники. Бул өтө маанилүү. Олуттуу окуяларга жол бербөө үчүн коопсуздук техникасын ар бир өтө майда да бузуу териштирилет жана чара көрүлөт. Ушул эле жерден бардык нөөмөт карьердеги дээрлик күн сайын жүргүзүлүп жаткан жардыруулардын убактысы жөнүндө да билет. Жардырууларсыз болбойт. Алтыны бар руданы казып алуу үчүн миңдеген, атүгүл миллиондогон тонна бош тапталган аска тектерин алып салууга туура келет. А то и миллионы тонн пустого спрессованного скального грунта. Ошентип жардырабыз. Чуңкурда төмөнкү горизонт. Мына ушул жерде жардырабыз. Жогорку горизонтто да жардырууларыбыз болот. Төмөнкүсүндө да, жогоркусунда да. Ушул эле мезгилде кошуна жайда бургулоо жардыруу иштерин пландоо жыйыны өтүп жатты. Бул жерде тоо кен мастери да өзүнө баш ийгендер менен алдыдагы жардыруулардын ордун, убактысын жана техникалык деталдарын талкуулоодо. Бүгүн саат 2-де жардыруу. Топ-шоп аралашма бетондук түйүн коркунучтуу. Азыр тоо кен мастери кайсы бөлүмдөр өз иш ордуларын эвакуациялоого тийиштигин аныктады. Жардырууну жүргүзүүгө карата бардык техника жана адамдар кен ишканасынан чыгарылат. Бул биринчи кезекте коопсуздук үмүтүнөн улам зарыл. Коркунучсуз аралыкта турган ошол эле бөлүмдөр өз иштерин улантышууда. Карьердеги кайсы участоктарда жардыруу иштери жүргүзүлө тургандыгын же зор самосвалдарга кайсы руданы жүктөп кайра иштетүүгө жөнөтүлүүсүн ушул жерден чечишет. Наш горный инженерный отдел. Биздин тоо кен инженердик бөлүм пландоо, перспективдүү пландоо, кыска мөөнөттүү пландоо, карьердеги тоо кен иштерин пландоо менен алектенет. На карьере. Тоо кен инженердик бөлүмдү көркөмдөп айтканда, жалпы тоо кен ишканасынын мээси деп атоого болот. Мында жардыруу, бурголоо жана тоо кен иштеринин орундарын гана аныкташпайт. Бул бөлмөдө канча руда кайра иштетүүлүгө жөнөтүлө тургандыгын да чечишет. Фабрика үзгүлтүксүз иштөөгө тийиш. Ал токтогон ар бир күн компания үчүн өтө кымбатка турат. Мына ошондуктан сырьё, башкача айтканда алтыны бар руда, бул жака аны кайра иштетүү жана алтынды бөлүп алуу дайыма ашыкча оордук келтирүүсүз же тескерисинче токтоп турууларсыз жүрө турганчалык көлөмдө келип турууга тийиш. Күчтөрдү жана каражаттарды пландоо,
сабаттуу бөлүштүрүү, ошондой эле кызматкерлердин өз иштерине жоопкер мамилеси экен ишкананын натыйжалуу иштөөсүнүн негизин түзүшөт. Буларсыз мындай оор шарттарда алтынды казып алуу мүмкүн болбойт эле. Бирок бургулоо жардыруу иштерин пландоо жыйынына кайра келели. Пландоо жыйындарынын жагымдуу жагы да бар. Мында коопсуздук техникасын бекем сактаган кызматкерлерди белгилешет. Компанияда коопсуздук техникасын сактагандыгы үчүн кызматкерлерди колдоонун бүтүндөй системасы бар. Сени мактап гана тим болбостон сыйлык акча да беришет. Ишканада 5 жыл аралыгында иш убактысын жоготпой иштегендерге алтын белги жана сертификат, коопсуз иштеген 10 жыл үчүн саат тапшырышат. Унтөрдө 15 жылдан бери иштегендерге кымбат баалуу ташы бар алтын шакек беришет. Мага жер шарынын көптөгөн жерлеринде иштөөгө туура келди. Ошондуктан Кумтөрдө иштеген кыргыз кызматкерлер эмгекчил, өтө акылдуу, өтө таза адамдар деп айта алам. Алар өз пикирлерин, каалоолорун ачык айтышат. Анан эң башкысы, алар өтө коопсуз иштей алышат. Бул үчүн мында бардык шарттар түзүлгөн. Биз дүйнөдөгү эң коопсуз алтын кен ишканаларынын бирибиз. Пландоо жыйындарынан кийин бардыгы иш ордуна жөнөшөт. Коопсуздук техникасы кызматкерлерге ишкананын аймагында жөө басууга тыюу салынат. Мына ошондуктан баары иш ордуларына вахталык машиналар менен жөнөшөт.